Салам достор, кайрадан Билим Медиа каналы англис тили сабактарын улантмакчы. Бүгүн биз грамматика эмес, бүгүн pronunciation сабактарын баштайбыз. Негизи произношение, акцент булар эмне үчүн керек? Тыбыштарды үйрөнүү. Биздин агайыбыз айтат эле, А, акцент бул тилдин үстүндөгү кийим деп. Эгерде биздин кийимибиз канчалык кооз, чырайлуу болсо, ошончолук биздин тилибиз кадыр барктуу болмокчу. Андыктан бул pronunciation сабактарына өзгөчө көңүл буруп, ар бир тыбыштарды жакшы өздөштүргөнгө аракет кылсаңыздар, тил үйрөнүүгө болгон мотивация, кызыгуу, өзүңөрдөгү болгон прогрессти көрүү албетте пайда болот. Анда бүгүн алгачкы сабагыбызда R тыбышы жөнүндө өтмөкчүбүз. R кадимки эле R тамгасы, бирок биз алфавитти жаттаганда көп учурда R деп жаттап кете беребиз, бирок Америка акцентинде айта турган болсок, R болмокчу. R. Мисал үчүн, бул жерде бул тыбыш кандай чыгышы керек? Биздин ооз көңдөйүбүздө кандай процесс жүрөт бул тыбышты чыгарууда? Мына ошол жөнүндө кыскача айтылган. Анда эмесе ушуну айтып өтөлү. The tongue should be slightly curled back, but not touching the roof of the mouth. The tip of the tongue stays low, and the body of the tongue moves upwards towards the back of the mouth. Бул жерде эмне деп атат? Тил бир аз артка ийри абалда болуп жылып, таңдайга тийбеш керек. Тилдин учу кайрылып, ылдыйда калып, толкусу дегенде тилдин арт жагы ооздун арт жагына өйдө карай жылат. Бул жерде сүрөт көрсөтүлгөн. Ушул сүрөттө биз R тыбышын айтканда биздин тилибиз кандай кыймыл аракетте болору көрсөтүлгөн. Ушул сүрөткө жакшылап көңүл буруп, карап чыксаңыздар болот жана өзүңүздөр практика кылышыңыздар керек. R мына ушундай тыбыш. Эми кыскача практика кылабыз. Example words. Мына ушул жерде жазылган сөздөрдү менин артыман кылдаттык менен кайталашыңар керек. Мүмкүн болушунча басым жасап R тыбышын чыгарганы аракет кылгыла. Анда баштадык. Red, rabbit, road, river, round, right, from, really, try, friend, around, through. We have in this word th sound, but do not pay attention to this sound. We will see this sound in the next lesson. Through, problem, ready, crazy, break, reason. Бул жерде бир сөз турат. Through. Бул жерде th тыбышы бар. Бул тыбыш жөнүндө кийинки сабактарда өтөбүз. Ошондуктан бул жерге көп көңүл бурбагыла. Эң негизгиси R sound. Ушул R тыбышын чыгарышыбыз керек. Айтмакчы, sound деген бул тыбыш дегени. Эми бул жерде кыскача бир сүйлөм бар. Ушуну окуп чыгалы. Менин артынан кайталаңыздар. A rat rode a train in the rain. A rat rode a train in the rain. Эми бизде текст. Бул текстте R тыбышы көп берилген. Жана ушул текстти биз көбүрөөк окуп чыгышыбыз керек. Бирок бул текстти окуганга чейин могул жерде көрсөтүлгөн сөздөрдү көп кайталап, бул текстти кайталап жаттап алышыбыз керек, бул сүйлөмдү. Андан кийин гана 3-этап бул текстти окуп чыгышыбыз керек. Мен азыр текстти окуп берем. Андан кийин силер видеону пауза кылып, текстти кайра көп кайталап окушуңуздар керек. Эң негизгиси R тыбышын басым жасап чыгарганы үйрөнгүлө. Кана баштадык. Randy the rabbit raced around the road, right near the river. He ran rapidly and reached the red rocks by the road's edge. The river rushed over the rocks, and Randy raced for a while. After the rest, he resumed running and reached the tall trees with round trunks. He realized that his race had taken him farther than he had originally reckoned. Бул жерде силер кантип окушуңуздар керек? Randy the rabbit raced around the road right near the river. He ran rapidly деп
мүмкүн болушунча R тыбышын чыгарган аракет кылууга, аша чаап айтышыңыз керек. Бул аябай маанилүү. Ошондо гана тыбыштарды жакшы үйрөнөсүздөр.